Арбаңыз көрерман, эфирде кечимес программасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жыл ал эми өлкөнүн интеллектуалдык менчик жана инновациялык агенттиги өзүнүн түзүлгөндүгүнүн 28 жылдыгын белгилеп жатат. Интеллектуалдык менчикти коргоо системасынын өнүгүшү, ийгиликтери, келечеги тууралуу кечиместе кеп курабыз. Студияда Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун жетектөөчү адиси Динара Акун кызы жана Кыргыз патенттин автордук укук жана сыякы бөлүмүнүн инспектору Жунус Батаев менен Кыргыз патенттин юристи Тагай Төрөгулов бүгүнкү маектөрүбүзгө катышат. Саламатсыздарбы меймандар, кош келиңиздер. Кыргыз патент чейрек кылымдан ашык калк кызматында кандай жетишкендиктер, кандай ийгиликтер, кайсыл жаатта укуктар жетиштүү деңгээлде корголуп жатат, ушул багытта талкуу жүргүзөлү. Тагай мырза, сиз автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгына караштуу инспекторлоо бөлүмүндө эмгектенесиз, туурабы? Же укук башкармалыгы юрист катары сизге суроо береличи. Мыйзамдар боюнча Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти укуктук коргоону жөнгө салуучу кандай мыйзамдар бар? Саламатсыздарбы бир жолу. Кыргыз Республикасында азыркы учурда интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоону жөнгө салуучу 14 мыйзам бар. Алардын башынан айтып келсем, бул эң негизги эле кодекстер. Жазык кодекси, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 199 жана 218 беренелеринде каралган интеллектуалдык менчик боюнча укук бузууларды караган беренелер десек болот. Граждандык кодекстин 2 бөлүгүнүн 5 бөлүмү интеллектуалдык менчикке арналган бөлүм жана 2019 жылдан баштап күчүнө кирген жоруктар жөнүндө кодексте 104 беренеде бул контрафакттык өндүрүмдөрдү мыйзамсыз даярдоо жана тармактык мыйзамдар бар. Биздин өзүбүздүн интеллектуалдык менчикке тиешелүү. Алардын аталыштарын атап кетсем, бул автордук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзам, товардык белгилерди, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө мыйзам бар. Патент мыйзамы, электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды укуктук коргоо жөнүндө мыйзам бар. Интеллектуалдык интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө мыйзам бар. Селекциялык жетишкендиктерди коргоо жөнүндө мыйзам жана башка мыйзамдар. Жана мындан сырткары мыйзамдардын алдындагы актылар дагы бар. Ушул негизи Кыргыз Республикасында бул интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында ушу мыйзамдык шарттардын баары түзүлгөн десек болот. Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгына караштуу инспекторлоо бөлүмү бар. Сиз анда инспектор катары кызмат өтөйсүз. Милдеттериңиздер эмне? Биздин милдеттерибиз жогоруда айтып кеткендей эле Кыргыз патенттин бөлүмдүк башкармалык бар, автордук укук жана чектеш укуктарды инспекторлоо башкаруу башкармалыгынын арасынын ичинде инспекторлоо бөлүмү, анан автордук сыякыларды бөлүштүрүү жана автордук укуктарды каттоо деп 2 бөлүмгө бөлүнөбүз. Мен ошо инспекторлоо бөлүмүнүн инспекторумун. Биздин инспекторлордун негизги жумушу автордук укук жана чектеш укук объектилерин колдонуучулар менен лицензиялык келишимдерди түзүү жана сыякыларды чогулган сыякыларды авторлорго бөлүштүрүп берүү. Биздин негизги милдетибиз ошол. Лицензиялык келишимдерди кимдер түзө алат? Автордук сыякыны төлөөчүлөр кимдер? Алуучулар кимдер? Автордук сыякыны төлөөчүлөр, автордук укук объектилерин колдонуучулар, телевидениялар баш болгон, театрлар, концерт коюучу жайлар, биздин филармониялар, концерт уюштуруучулар дагы автордук сыякы төлөөчүлөр болуп эсептелет. Анан азыр бизде мына соода үйлөрү, себеби жана кирсеңиздер музыка ойнолуп атпайбы? Тейлөө тармагы. Тейлөө тармагы, кафе, ресторандар, музыка болот сөзсүз ал жерлерде. Азыр былтыр эле жаңы мыйзам менен бекитип киргиздик, кошумчалап. Азыр чачтарда дагы акы төлөнөт. Фитнес салондордагы ушу төлөөчүлөр болуп эсептелет. Динара Акуновна, Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунда кызмат өтөйт. Мына ушул фонддун милдеттери тууралуу айтып бериңизчи. Деги эле бул фондду түзүүнүн максаты эмне болчу? Кутмандуу күнүңүздөр менен абдан жакшы суроо бердиңиз.
Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду 1998 жылы түзүлгөн. Жакында 23 жыл толот. Ошол фондду түзүүнүн эң негизги максат милдеттердин бири бул өлкөбүздөгү ойлоп табуучулук, ишмердүүлүктү, чыгармачылыкты, маданият жана искусствону өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Ошондой эле бул патент интеллектуалдык менчик системанын дарыметин бекемдөө максатында түзүлгөн. Мына ошондон бери айтып кеткендей эле 23 жыл өттү. Ушул арада мына Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду көз карандысыз шериктештик мамлекеттердин арасындагы жалгыз уникалдуу бир түзүм десем жаңылышпайм. Кайрадан эгерде мыйзамдар тууралуу сөз кыла турган болсок, ушул интеллектуалдык менчик жаатында мыйзамдар акыркы жолу оңдолуп, өзгөртүүлөр кирип түзөлсө керек, алар кайсылар? Туура айтасыз. Негизи ар бир убакытка жараша ар кандай өзгөрүүлөрдү киргизип турабыз биз мыйзамдарыбызга, интеллектуалдык менчик жаатында мыйзамдарга. Анан негизи эң эле олуттуу мыйзам өзгөртүүлөр деп өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылдын 31 мартында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентине жарлыгы чыккан. Ошол жарлыктын негизинде атайы жумушчу топ түзүлүп, анын үстүндө башкы прокуратура баш болуп, бул жаңы кодекстерди иштеп чыгышкан. Ошонун ичинде жаңы административдик укук бузуулар жөнүндө кодекс иштелип чыккан. Ошо иштелип чыккан убакта биз Кыргыз патент өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Жана барыңыздарга белгилүү болгондой, бул кодекстер Жогорку Кеңештин 3 окуусунан тең өтүп, азыр президенттин кароосунда 1 сентябрдан баштап күчүнө кире турган мыйзамдар. Биздин сунуштарыбыз эми Кыргыз патент буга чейин интеллектуалдык менчик жаатында сот органдарына, укук коргоочу органдарга, контролдоочу органдарга жана ошондой эле укук ээлерине ар кандай юридикалык жактан интеллектуалдык менчик объектилерин коргоо боюнча жардамдарды көрсөтүп келсек, укук бузуулар боюнча ушу бөлөк мамлекеттик органдар компетенциясына кирип келген да. Биз болсо жаңы кодекс боюнча Кыргыз патент ушу майда укук бузуулар боюнча иш алып бара турган функцияны киргизип атабыз. Майда ушу административдик укук бузуулар боюнча Кыргыз патент өзү иш алып бара турган болуп атат. Ушу буюрса ушу 1 сентябрдан күчүнө киргенден кийин. Демек сиздерде дагы жана жогоруда айтпадыңызбы, 14 негизги мыйзам бар деп, арасында инвентаризациялоого муктаж, карама каршы келген мыйзамдар болгонбу? Алар болгон, алардын ичинен көбүн уже кечиресиздер, биз өзүбүздүн инвентаризация боюнча бүт маселелерди карап чыгып, өз сунуштарыбызды жибергенбиз тиешелүү органдарга. Ошол инвентаризация боюнча иштеген органдарга. Автордук укук боюнча сыяклар негизи бөлүштүрүү механизми кандай? Кандай бөлүштүрүлөт? Кыргыз өкмөтүнүн 2002 жылкы 488 токтомунда автордук укук сыякларды бөлүштүрүү минималдык өлчөмдөр жөнүндө жобо бар, ошонун негизинде бөлүштүрүлөт. Биз былтыры 2012 жылы, 2019 жылы 12 миллиондон 12,5 миллионго жакын сыяк чогултканбыз. Ошол бөлүнө былтыркы 20 жыл пандемиянын шартына карата 8 миллион 300 миңдей акча чогулду. Ошону бөлүштүрүп бердик. Эми биз азыр былтыркы жылдан баштап гиперграф деген жаңы программа киргиздик. Программанын негизинде кайсы телевидениеден канча жол ырдалды, кайсы радиого канча ырдалды, ошолор боюнча отчетту кимдер беришет? Телевидениелер өздөрү берет. Ким кайсы жерде колдонсо, ошол отчеттун негизинде гонорар бөлүнөт. Кимдин ыры канча жол ырдалды, эфирге канча жолу кетти. Ошол эле объектилердин кызматкерлери, тейлөө тармагы сиз жогоруда атагандардын баардык кызматкерлер өздөрү канча жолу кимдин чыгармасы жаңырды, аткарылды, тизмектеп. Эми ошол аз гиперграфка киргизип атабыз. Биз бул автоматтык түрдө чыгат. Ким канча жолу ырдалды, ырлар канча жолу кетип атат. Анан эми ушул убакыттан пайдаланып мен ушул чыгармачылык адамдарга, авторлорго, ошол эле музыка жазган композиторлорго, аткаруучуларга мен кайрылып кетет элем да. Биз мына программага азыр жаңыдан
база кылып киргизип атабыз. Ушуга кирип калса өздөрүнө да жеңил, бизге да жеңил болот эле. Себеби ыр кетип атат. Бунун автору бул экен, текстин бул киши жазыптыр, музыкасын бул киши жазыптыр, бул аткарып атат да. Анан бизге да жакшы жардам болот эле да. Азырынча бизге 5100дөн көбүрөөк аткаруучулардын база данныйга киргизип атабыз, авторларды, чыгармалары да кирип атат. Ошого бизге жардам берсе жакшы болот эле. Азыркы күндө ошол чыгармачыл чөйрө, ошол эле акын, жазуучу, композитор, аткаруучулардын дээрлик бардыгы өлкө ичинде ушул багытты жакшы эле билишеби, сиздерге кайрылышабы? Дээрлик минималдуу, максималдуу бир аткаруучу канча сыйак алат сиздерден? Эми канча сыйак алат, бул бар коммерциялык сыр болушу мүмкүн. Эми буну айтсак болбойт, жакшы эле алат алгандар. Эми айтып атпайм, бизге каяктан кандай отчет келсе, ошонун негизинде ошого чыгышат. Анан жана сиз берген, бизде дагы бир айтып кетип атам, көп эле билбей атышат азыр делечи. Өзүнүн укуктарын кантип коргойт, анан кантип гонорар алса болот. Бизге кайрылса, каттоого келип, мен монча ырым бар, мына ырларды мен ырдап атам деп келсе, каттоо бизде бекер. Бекер эле каттатып, бизге тактатып койсо, же ошо каттоосу боюнча деле жана программага киргизип кое беребиз. Киргизебиз, анан жеңил болуп атпайбы? Динара Акуновна, сиздердин фондко кайрылуу менен өлкө жарандары, анын ичинде маданият, искусство ишмерлери, ойлоп табуучулар, деги эле авторлор каржылык көмөк ала алышат да. Кимдер көбүрөөк кайрылышат? Кандай негизде алар каржылык жардам ала алышат? Бул боюнча бизде атайын жобо бар. 2019 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтому менен 105-чи токтому менен бекитилген жобо ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү шыктандыруу жөнүндө жобо бар. Мына ошол жободо кимдер кайрыла алат деген биринчи атайын мындай критерийлер бар. Мурда Кыргыз патенттин финансылык колдоосун алган авторлор, ойлоп табуучулар, маданият жана искусство ишмерлери экинчи кайрыла албайт, кайра китебин чыгарууга болбойт деген сыяктуу бир канча критерийлер бар. Ошол жобонун негизинде биз дагы бул авторлорго жана ойлоп табуучу ушул биздин окумуштууларга каржылык жардам көрсөтүлүп келет. Жана ушунун негизинде биз да бир катар сынактарды ишке ашырып келебиз да, долбоорлорду ишке ашырып келебиз. Интеллектуалдык менчик жаатында деги эле иш жүзүндө бир талаш тартыштар болуп турса керек. Бул жаатта Кыргыз патенттин ролу кандай? Маселени чечүүдө, талашты чечүүдө өзгөчө юристтердин ролун баса белгилешибиз керек да. Бул негизи интеллектуалдык менчик жаатында талаш тартыштар көп кездешет. Бул интеллектуалдык менчик жаатындагы талаш тартышты экиге бөлүп карасак болот. Бул автордук укук, булар илим, адабият, көркөм чыгармалар жаатындагы талаштар жана өнөр жай менчиги жагынан бул товардык белгилер, ойлоп табуулар жана башка ушундай сыяктуу соттук талаш тартыштар болот. Кыргыз патенттин түзүмүндө интеллектуалдык менчик иштерин жүзөгө ашыруучу атайын бөлүм бар. Ошол бөлүмдө ушундай интеллектуалдык менчик жаатындагы талаш тартыштарга сотторго түздөн түз катышып жүргөн жана катышып келе жаткан квалификациялуу юристтер бар. Ушу интеллектуалдык жаатында сотторго катышып келе жатабыз азыркы убакытка чейин. Анан дагы бир белгилеп кетчү нерсе бар. Кыргыз патенттин өзүнүн ичинде Кыргыз патентке караштуу апелляциялык кеңеш деген орган бар. Бул апелляциялык кеңеште ушул товардык белгилер, ойлоп табуулар жана селекциялык жетишкендиктер жаатында ар кандай талаш тартыштар боюнча атайын апелляциялык кеңешке каршы пикирлерди жана арыздарды бере алышат. Ал арыздар менен каршы пикирлер Кыргыз патенттин ошо апелляциялык кеңеш тарабынан каралат. Апелляциялык кеңешке бул каршы пикирлер патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге берилет, товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимдерге берилет, ойлоп табууга, патент берүүгө каршы, товардык белгиге каттоого каршы. Ал эми арыздардан болсо, бул Кыргыз Республикасынын аймагында товардык белгини жалпыга белгилүү деп таануу жөнүндө арыз бере алышат. Жана жалпыга белгилүү болгон товардык белгинин жалпы белгилүү статусун жоготкондугу жөнүндө арыз менен Кыргыз патент апелляциялык кеңешине кайрылышса болот.
Жунус мырза, чач тараштан баштап бардык тейлөө тармагы ошол эле радио, телевидениялардын авторлордун чыгармасын кабыл алууда же кайсыл бир музыкалык композицияны өзүнүн толкунунан кетирүүдө талаптары бар. Эгерде тандалып, кайсыл бир талап, критерийлерден өтсө гана кетет да. Бирок биз байкап жүрөбүз, акыркы жылдары албетте жылыш бар, кыргыз авторлордун аткаруусундагы чыгармалар тейлөө тармагында ошол эле мейманкана, кафе, ресторандарда көбүрөөк жаңыра баштады. Бирок ошентсе дагы аздыклат көбүнчө байкайсыз чет элдик композициялар, чыгармалар жаңырат. Мында дагы биздин баягы кыргызстандык ата мекендеги авторлордун, ойлоп табуучулардын, аткаруучулардын мындай бир талантын дейбизби өрчүтүү максатында же болбосо кызыгуусун ойготуу максатында, алардын бир көтөрүү максатында мамлекеттик деңгээлде чыгармаларын жаңырткыла деп эми сиздер талап кое албайсыздар. Ал ар бир мекеме, объекттин өзүнүн чечими, бирок ошентсе дагы аракеттер бул жаатта кандай болот? Себеби Кыргызстанда тейлөө тармагында бир кыргыз музыкасы жаңырып, кыргыз аткаруучуларыныкы жаңырса жакшы го. Биздин Кыргыз патентте өз бекиткен регламент бар. Ошо регламентке ылайык сиз берип аткан суроо боюнча жооп берет. Театрлардыкы драматург жазды, музыкасын жазды, ошолорго бөлүнөт да. Телевидение, радиолор берип аткан эмеде ким текстин жазып атат, ким композитор, ким аткаруучу алып берип атат. Анан бизде мына соода уюмдардан, ошо чаш тараштардан түшкөн акчалар ошо регламентке ылайык общий бөлүнөт дагы, телевидениелердин берген отчетуна салыштырып бөлөбүз ошондо. Ошондо ошол жакта канча ырыталса ошого жараша чыгат да гонорар. Анан сиз берген суроо боюнча дагы бизде азыр орус российский авторское общество деген РАО деп. Орусча кеткендер биз ошолорго отчет беребиз, ошолорго которобуз акчасын, гонорарын. Казактардыкы бар, казак деген, казак автордук коому деген. Алардын акчасын аларга беребиз. Азербайжандар менен иштешебиз, келишимибиз бар, алардыкын аларга отурабыз. Анан чет мамлекеттикен 3 жылга чейин бизде болот түшкөн акчасы. 3 жылга чейин алардан суроо талап түшпөсө, сиз берип аткан суроодогу чыгармачылык адамдарга ошол акчалар бөлүнүп берилет. Биздин ата мекен. Биздин ата мекендик улуттук чыгарма. Анан былтыркы айтып атпаймынбы, 8 миллион 300 миң чогулду. Ошону негизгиси 7 миллион 600 миңдей биздин улуттук, ошо биздин кыргыз авторлоруна таратылды да былтыркы акчаны. Авторлорго бирдей өлчөмдө бөлүштүрүлөбү же аткаруучу, чыгарманын автору, композитордуку ар башкабы? Чыгарманын автору сөзүн жазган акындарга 40% которулат, музыкасын жазган композиторго 40%, аткаруучуга 20%. Биздин жообузда ошондой бекитилген. Динара Акуновна, Кыргыз Республикасынын авторлорунун арасында бир улуттук сынактар өтүп турат да. Ушул сынактар жөнүндө айтып берсеңиз, өткөн сынактар, келечектеги сынактар тууралуу. Абдан жакшы суроо экен. Биз өткөн жылы Кыргыз Республикасынын авторлору арасындагы улуттук сынакты жарыялаганбыз. Бул сынакка жашы белгиленген эмес, бирок негизи мында кесипкөй акын жазуучуларга карата бул сынак жарыяланганда, мында деген бул сынакка деген 71ге жакын авторлордон келип түшкөн. Авторлордон келип түшкөн бардыгын эле өтүнмө каттарын биз ала бербейбиз. Мында атайын калыстар курамы түзүлгөн. Калыстар курамына бул өлкөбүздөгү белгилүү акын жазуучуларыбыз, улуттук жазуучулар союзунун өкүлдөрүнөн, филология илиминин доктор кандидаттары, окумуштуулар, адабият таануучулар ушул калыстар тобунун курамына кирген. Ушул былтыр өткөн улуттук сынакта 14 автордун жеңүүчү деп табылып, буюрса мына жакында бул китептин бет ачарын ачуу алдында турабыз. Буга чейин дагы бир 10 автордун китебин жарыкка чыгарып бергенбиз. Мындан сырткары бир эле биздин Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекет фондунда бир эле бир улуттук сынак эмес, мындан башка да бир катар долбоорлор бар. Мында айрымдар азыр угуп отургандар ойлоп калышы мүмкүн, улуттук сынак десе жалаң эле жана кесипкөй такшалган тажрыйбалуу акын жазуучу калемгерлер катышат экен деген ойго албасын. Калемгерлердин түйшүгүнүн бир кубанычы бул
китебин жарыкка көрүшү, ал эми китеп окурмандарга жетиши болсо эмес, жетиши да ошол китептерди жарык көргөзүү максатында биз бир эле кесипкөй эмес, жаш калемгерлерге дагы жардам беребиз. Атайын сынак бар, бул боюнча дагы 7 жаш автор Самалык деген. Самалыкка бул жаңыдан тил чыгып келаткан, көкүрөгүнө көрүнгүсү бар, бир өнөр шыгын, мындай бир бүчүрү байлап келаткан жаш калемгерлер катыша алат. Мында атайын жыйнак Самалык деп чыгат. Бул Самалык 2000 жылдан бери ишке ашырылып келет да. Ал эми 7 жаш автор буга такша алып, бирок мында да жаштар көбүнчө студенттер катыша алат. Алга деген бир 35 жашка чейинки авторлор катышат. Мында алардын жеке автордук китебин чыгарып беребиз, ошондо жыйнак. Самалыкта болсо мында бир канча авторлордун жыйнагы бириктирип бир китеп альманах сыяктуу болуп чыгып атса, 7 жаш автордо бул автордук бир эле автордун китеби өзүнчө жарык чыгарылып берилет да. Мунун баардыгы сынак аркылуу чыгат. Эми Кудай буюрса деп мына ушул көзүндө биз 2 сынакты жарыялоо алдында турабыз. Бул улуттук сынак, Кыргыз Республикасынын авторлорунун арасындагы улуттук сынак. Экинчи мына бул 7 жаш автор ушуга биз мына аткаруу алдында турабыз да, жарыялоо алдында. Гиперграфика деп сөзүнүн арасында белгилеп кеттиңиздер. Бул дагы учурда ишке ашырыла баштаган, ошол санариптештирүү долбоорунун алкагында процесс болсо керек. Эми үчөөңүздөргө жыйынтыктоочу жалпы суроо узатайын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу ушул интеллектуалдык менчик, инновациялар МАМ агенттигинде кандай бир келечекте пландар бар? Алдыга арыштуу кадам таштоо үчүн кандай бир долбоорлорду балким дагы күтүп калабыз? Ушул гиперграф бул мен жана айтып кеткендей эле 5100дөн ашыгыраак чыгармачыл адамдар катталышты да, биз киргиздик программага. Анан 29000ден ашыгыраак чыгармалар катталды. Эми буну дагы биз программа жаңы иштеп атат, дагы көбөйтүшүбүз керек. Буну көбөйткөнү жанагындай мага эмне үчүн ырым көп эле кетип атат, неге гонорар аз чыгып калды, анан мен ырларым эле ырдалып атат, неге төлөнбөй атат деген суроолор көп болот да. Ошону такташ үчүн бул программага кирип калса баары ана болот да. Ким канча жолу ырдалды. Электрондук негизде биз бөлүп бергенге жакшы болот. Ошо буну программаны дагы иштетебиз, Кудай буйрса. Ошого дагы бир жолу кайрылып кетейин. Бизге келип, каттатып берсеңиздер, жардам берсеңиздер жакшы болот. Кошумча барбы? Кошумча бар, ошо интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдар. Ушу биз азыркы берип аткан сунушубуз ишке ашып калса, Кыргыз патент эгер өзү ушу майда укук бузуулар, интеллектуалдык менчик жаатындагы майда укук бузуулар боюнча иштерди алып барып калса, анда азыркы мамлекеттеги интеллектуалдык менчик жаатына чоң түрткү болот го деген ойдобуз. Буюрса убакыт көрсөтөт. Интернет кулачын кенен жай элек мезгилде, мындан бир 10-12 жыл мурда ал кезде дисктердин заманы эле, ошондо пираттык, контрафакттык дисктерге каршы бир күрөш натыйжалуу жүргүзүү үчүн сиздердин МАМ агенттик мындай бир долбоорлорду, акцияларды өткөрүп турчу элеңиздер да. Эми азыр интернетте көп нерсе, бирок ошол эле интернеттин өзүндө пираттык чабуулдар болушу мүмкүн, автордук укукту урдап алуу аракеттери болушу мүмкүн. Мына ошону алдын алуу үчүн дагы бир заманбап акциялар өтүшү мүмкүнбү? Өтөт. Буюрса жана буга чейин деле өтүп келген. Антиконтрафакт боюнча. Антиконтрафакты эми биздин полномочиябызга кирбей калды. Азыр кирбей калды. Азыр кирбей калды. Болбосо биз уюштуруп өткөрүп жүргөнбүз. Сизге да катышсаңыз керек. Алда баягы финансовый полиция бар эле, алар алып келип, анан бизден исследованияны текшерип өткөрүп, ушу чын эле контрафакт экен деп бизге жыйынтык чыгарып берсе, анан ошолорду жок кылып, ошондо акциялар өттү. Азыр биздин полномочияга кирбей калгандан кийин Сиздерге рахмат айтабыз, студияга келип маек куруп бергениңизге. Дагы бир жолу 28 жылдык ишмердүүлүгүңүздөр кут болсун, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргыз патенттин 28 жылдык тарыхы деги эле аткарып жаткан иштер тууралуу, андагы негизги мыйзамдар туурасында кеп курдук. Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун жетектөөчү адиси Динара Акун кызы, Кыргыз патенттин автордук укук жана сыякы бөлүмүнүн инспектору Жунус Батаев, ошондой эле Кыргыз патенттин юристи Тагай Төрөгулов дагы түз эфирде мейманда болушту. Биздин маекте расмий сайтыбыз КТРК KIDS'ден да таап таанышабыз. Саламатта калыңыз.